Мына биз айтып атабыз. Азыр дүйнөнү дүңгөргөндөй дүрбөлөңгө салган коронавирус деген оору чыкпадыбы? Анан ошону менден суроо кылып атпайбы? Сиз вирус жөнөтүпсүз. Анан бул кыргыз ооруйбу дейт. Анан эми мен ошол күн сайын дейинби, саат сайын дейинби, кадам сайынбы, ойлонгондобу, күндө түндөбү мага мындай ааламдан байланыш келе берет. Анан ошол коронавирус менен кыргыз оорубаш керек өзү. Эмнеге дегенде кыргыз өзү ааламдан келген өкүл болуп атпайбы? Мына бизде гана ата деп айтат, адам ата дегендей. Бизде гана айтат эне деп, мисалга да. Ошол сыяктуу эле мына ааламдан келген өкүл болсо кыргыз. Ошондо бир энергиядан эле жаралган бир нерсе болуп калат, мындай корпус болуп калып атат да, салыштырып айтсак. Же болбосо мынтет. Илгери олия болгон экен. Анан ал өлбөптүр, кайып болуп кетиптир дейт. Ал эмне деген сөз? Ошол кайра энергияга, нурга айланып кетти деген сөз. Мисалга мына бүгүнкү күндө Бүймайрам апа нурга, энергияга айланып кетет эмеш экен. Канча бир саатка, анан бир бөлөк дүйнөлөрдү көрүп, кайра корпуска айланып келип, анан сан менен белгилеп келип аяктан анан бу жерде сөзгө айланып жасат эмеш. Муну белгилөө эле жанды ээрчип жүргөн кишинин баары эле айтып берет. Ошол сымал кыргыз өзү ошо энергиядан, нурдан, кайыптан жана кайып болуп кетиптир дегендей жаралса, кыргыз өзү мындайча айтканда, то есть вирус эмне? Вирус өзү энергияда, абада болуп туруп анан өпкөгө биринчи тийип атпайбы? Демек, кыргыз өзү вирус да. Ошо энергияда, ошо пенделерге тийген. Ошондуктан кыргыз бул вирустан, энергиядан оорубаш керек. Тетирсинче кыргыз эмнеден кырсыктайт десеңиздер, кыргыз ошол нур энергия ролун аткара албай, аалам ролун аткара албай, ошо арбайдай болуп, духтай, периштедей болуп, адамзатты соттой албай, багыт бере албай, адамча, пендече жашап алып, ушундан ооруйт, ушундан кырсыктайт. Ошон үчүн азыркы президент аталган Сооронбай Жээнбековду отставкасын талап кылган ушул болду да. Себеби ал пендече жашап атат. А пенде эч качан улуу элге улуу жол көрсөтпөйт да. Жол көрсөтөт деген сөз бул куткарыш керек да. Мисалга, тракторист барып алып, медучрежденияга сабак бербейт да. Медучрежденияга ошо медик сабак берет. Анткени ал билет, көрсөтөт, түшүндүрөт. Ошол сымал кыргыз да өлүм житим, оору кырсык болот. Эмнеге дегенде, кыргызды ошо ааламдык түшүнүккө алып өтө албай атат могу башчыларыбыз, пенделер отургандыктан. Депутатпы, министр сөрөйлөрбү, президентпи? Кыргыз эмнеден кырсыктайт экен? Ааламдын ролун аткара албаса кырсыктайт. Анан чындап эле ойлонсоңуздар, кыргыз өзү вирус да. Кыргыз өзү от күйгүзөт. Кыргыз өзү асмандагыдай соттойт. Кыргыз өзү теңир, асмандагыдай күчү бар. Ушул тирүү, мисалга менин эгер телом бул дүйнөгө жаралып келбесе, мындан 52 жыл мурун, менин жаным асманда бир чоң күч болуп турмак да. Жанагы Ататек Нарбай ишарат кылат да, түштөн, төлгө белгиден. Ошондой жактан ишарат кылып, же жайсаң ата деле Бүймайрам апага байланыш берип атпайбы? Мага деле ошо Ататек Арбайлар байланыш берген да. Ошо сыяктуу асманда ошо багыт берип, кырсыктырып, башкарып турмак. Ошо сыяктуу эле ошонун эле тирүүсү, корпусу бары өзүңсүң, сенсиң.
Ошондой эле багыт бер адамзатка, жол көрсөт. Сен ааламдан келген өкүлсүң. Сен ааламдык түшүнүүгө өткөрүүчү бир күчсүң. Анан ошол бир жалган адамды, пенде адамды колдойбуз деп мен айткам го, жалганды эч качан колдобогула күйөөсүңөр деп. Мына 2-мартта 2019-жылы Садыр Жапаровду колдойбуз деп канча адам камалды, канча адамдын үмүтү өчтү. Азыр ошо чындык дегенди түшүнүп алыңыздар. Сиздер эгер ошо чыныгы роюңуздарды аткарбасаңыздар, сиздердин бийлигиңер да жардам бербейт. Силердин байлыгыңар да жардам бербейт. Силердин ошо генералдык, полковниктик, жанагы башка погонуңар, ошо отурган азыркы ордуңар да жардам бербейт. Аалам чыныгы күчтөр жерге түшкөн. Ошо чыныгы күчтөр бала чакаңды, жакыныңды, жакшы көргөнүңдү, жакшы көргөн кызматыңбы, оокатыңбы кармап коет. Азапка салып коет, уктатпай коет. Ошондуктан бир гана ок, бир гана ось, бир гана ошо чыныгы дүйнөнүн жолун ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз сот Арыстан Алай бар. Ошо келип багытыңарды алгыла. Же кыргыз тукумун коргоочу, адам тукумун оңдоочу жалгыз булак Арыстан Алай дейт. Ошо булак көп, адам көп. Бирок жалгыз булак, бир касиеттүү булак, мазарлуу булак бирөө. Ошондуктан кел ошо багытыңыздарды алыңыздар.